Бүгін Норуз майрамы Ағарата Тышкы иштери министрлиги кайрымдуулук жарманкесин өткөрүүдө. Ага Кыргызстандагы бардык элчиликтин өкүлдөрү катышып, өздөрүнүн улуттук тамак аштарын жарманкеге чыгарышкан. Аны менен катар Салбурун Федерациясынын өкүлдөрү дагы мындай бүркүттү жарманкеге алып чыгышкан. Кыргызстандын башкы дипломатиялык мекемеси демилге көтөрүп уюштуруп аткан бул кайрымдуулук жарманкесине мүнүшкөр Кубанычбек Мамбет Өмүров Салбурун Федерациясынын атынан бүркүтүн алып келген. Мүнүшкөрдүн айтымына караганда, канатын кенен жайган 2 жашар бул бүркүт мындай иш-чарага алгачкы ирет катышып отурат. Ага кызыгып сүрөткө түшөбүз деп келген элдин саны кыйла арбын болду. Бүгүнкү жарманкенин максаты бизге Салбурун Федерациясынан ушу биздин өкүлдөргө Кыргыздын улуттук оюндардын бир бурчун камтып келген максатта келдик да. Камтыган. Бүркүттү таптаганым кандай десем? Эң бир жакшы нерсе десем, муну акыры урбай сабабай тапташ керек. Өзүңдү дос, балаң катарында көрүп, ошондой мааниде кармаш керек. 20дан ашуун элчилик менен өкүлчүлүктүн өкүлдөрү катышкан бул жарманкеге өкмөт башчы Сапар Исаков да келип катышып, ар улуттун улуттук тамак ашы, суусундугу жана колунөрчүлүгү менен таанышып чыкты. Норуздун бир аты жаңылануу, тазаруу. Ар бир адам жеке чарбасын гана эмес, жан дүйнөсүн оюнда жаңылап тазартып турганы шарт. Кыргыз жеринде, экономикабызда, маданий руханий чөйрөбүздө жаңылануу жүрүп жатат. Мекенчил жаштарыбыздын катары артып, өз жерине, тарыхына, ата-бабалар мурасына сыймыктануу сезими күч алууда деген өкмөт башчы жалпы кыргызстандыктарды бүгүнкү майрам менен куттуктады. Хочу от всей души поздравить кыргызстанцев. Кыргызстандыктарды бүгүнкү жаңы жылы менен куттуктайм. Бул жаңы жылда бардык кыргызстандыктарга, өнөктөштөргө позитивдүү маана каалайм. Бул күнү көп жакшылыктар орун алсын. Алдыда мамлекетибиз өнүккөн өлкөгө кошуларына ишенем. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Процветание. Кайрымдуулук жарманкеге катышкандардын бири Иран өкүлчүлүгү. Алар өз колдорунан жасалган тамак аштарын тартуулашты. Өзүңөр көрүп тургандай, бул тамак сөзсүз гүрүч жана жашылча менен жасалган. Бул Норуз сыяктуу чоң майрамдарга гана тартууланат. Салтанаттуу маарекеге келген элдин да маанайы жогору. Бул майрам кыргызстандыктардын жаңы жыл деп эсептесе болот. Жаз майрамы. Жаз майрамында эң жакшы эмелердин баары, жашылдардын баары чыгат да. Жашоонун майрамы десең да болот да. Бул кайрымдуулук иш-чарасы ар бир улуттук маданий өзгөчөлүктөрүн гана тартуулабастан социалдык максатты да көздөйт. Себеби жарманке учурунда түшкөн каражат Кыргызстандагы социалдык мекемелерине жардам иретинде өткөрүлүп берилмекчи. Биздин биякта Бишкекте иштеген дипломаттарым бирге чечим калып, ушундай жумшайбыз. Дагы бир жолу айтып коеюн, ушу бүгүнкү биздин ыйык майрамыбыз менен мындай кайрымдуулук ярмаркасынын мааниси бирдей болуп атат. Ким муктаж болсо ошого жардам берип атабыз. Бул жылдын башталышы. Жылдын башталышына биз дайыма үмүт кылабыз. Жыл жакшы болсун, стабилдик болсун, тынччылык болсун, өнүгүү болсун. Баарыбыз ден соолукта бололу. Эске сала кетчү жагдай, бул иш-чара жыл сайын өткөрүлүп келет. 2016-жылы кайрымдуулук жарманкеден 300 000 сом, өткөн жылы 400 000 сом түшкөн. Анын баары балдар жана карылар үйүнө жумшалган дейт министр. Жазгүл Мадинова, Исламбек Майрамбеков, Нью ТВ.